Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр кайрадан эле Шавай Resort деген эс алуучу комплексине келдик. Бул жерде болсо биз азыр СИП панелден нондой болгон замандын талабына жооп берген жылуу жакшынакай общественный, мындайча айтканда, даараткана салып берип жатабыз. Бул жерге болсо, ушул жерге эс алганы келген адамдар бүткүл шаарда кандай мындайча айтканда условия болсо, ошондой условиядагы дааратканага кирип колдонгонго мүмкүнчүлүк алат. Бул да СИП панелден курулду. Андан тышкары биз бул жерге көрсөңүздөр чоң той конок тоскон, абдан бул жерге куда тосушат экен, пулаңын өткөзүшөт экен, ушундай сыяктуу болгон чоң иш-чараларды өткөзгөн аябай чоң болгон глемпинг турат. Ошол глемпингдин жанында кичинекей кухнясын тамак бышырганга биз дагы СИП панелден куруп бердик эле да. Бирок биз сиздерге бүгүнкү чыгарылышта булар жөнүндө дагы эмес, андан тышкары биз курулуп жаткан бул жердеги коттедждер жөнүндө кенен видео тартып беребиз. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз азыр Шавай Resort эс алуучу комплексине келдик. Бул жерде деген болсо биз СИП панелден барнхаус стилинде үйлөр салып жатабыз да. Андан тышкары дагы мынакей могул жерде көрсөңүздөр болот, коктунун ичинде кыдыракей апапакай болгон сонун глемпингдер турат да. Баса белгилеп койчу нерсе, бул эс алуучу комплекс Белогоркада жайгашкан да. Белогорка деген бул илгерки аты орусча, азыр болсо Төшбулак деп аталат да. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Төшбулакта дайыма коктунун үстүндөгү тоодогу апапакай каарлар кышы жайы көрүнүп турат да. Ошону имитация кылган, нондой болгон сонун апапакай болгон глемпингдер жайгашкан. Бул жерге болсо кардарлар келечекте силер да келип эс алсаңар болот. Ушул жерде мындайча айтканда ижарага алып, түнөп, үй бүлөңүз менен келип мээңизди эс алдырып, шаардын ызы-чуусунан мээңизди бир тынчытып кетсеңиз болот. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй суу да агып турат. Нар жагында абдан чоң той өткөзгөнгө глемпинг бар. Жана эгерде сиз жок, бул Кытайдан чыгарылган глемпингге салбайм, мен кыргыздын боз үйүнө салам десеңиз, мына бул жерде атайын кыргыздын дагы нак боз үйлөрү тигилген. Эгерде азыр видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, биз барнхаус стилинде салынып жаткан СИП үйлөрдү дагы көрсөтүп беребиз. Эс алам деп келген кишиге бүт жагынан төп келген СИП панелден салынып жаткан барнхаус стилиндеги коттедждер да. Бул коттедждер жөнүндө силерге азыр айтып көрсөтүп беребиз. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Бул жерде СИП панелдердин атайын кичинекей бөлүкчөлөрү, калдыкчалары жатат. Ушул эле СИП панелден биз бул жерге деген Коктуда тоодо жайгашкан себептен бул жерге капиталдык курулуш курганга болбойт. Ошол себептен биз мынакей көрдүңүздөр, кардарыбыз бизге өзү эмесин жасап берген. Бул свайларынчы. Биз болсо астын болсо СИП панел менен жылуулап, мынакей көрсөңүздөр болот. Андан кийин болсо толугу менен СИП менен жасап кеткенбиз. Мынакей могул жерде дагы көрсөңүздөр болот. Атайын свайлар чыгып турат. Бул свайларга болсо моголар уруу менен тектелет дагы. Могул жерде турган чоң терезеден ушул жерге келечекте сонун болгон терраса чыгарылып жасалат. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, өзүңүздөр көрсөңүз болот. Бул атайын темный өңдөгү, мындай кара түс, көк түс өңдөгү Хауберг деген фасадный плитка менен сырты кооздолгон. Маңдайкы фронтон беттерин болсо өзүңүздөр көргөндөй биз вагонка менен кооздоп кеткенбиз дагы. Ал эми азыр болсо сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтүп беребиз. Мен жаңы эле силерге ылдый жактан көрсөттүк эле. Могул жери терраса болот, летний террасасы ачык. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Сонун болгон агып жаткан кыргыздын суусуна, шаркыраган суусуна бул жерден вид ачылат. Жана ушул жерге лестница жасалат дагы. Келечекте кардарыбыз ушул эле террасадан үйдүн өзүнүн негизги бөлүгүнө кирип кетсе болот. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул жерде деген полу да СИП панел менен жылууланган, ошондой эле дубалдары да СИП менен жасалган, жана
потолок дагы сип менен жасалган дагы бул высокий потолок деп коет. Бир нолдон болсо потолокко чейин почти 6 метр бийиктикти түзөт. Бул барнхаус деген стилинде да. Жана могул жерде азыр лисалар турат экен, бирок өзүңүздөр бул жерден эле көрсөңүздөр болот. Абдан чоң площадка бар. Ушул эле площадка бир эле моментте кухнянын жана залдын милдетин аткарат. Мынакей могул жак бетине кухонный стенка илинет дагы, ал эми бияк бетине болсо стол, дивандар коюлуп, кардарлар болсо, ушул эле жерде тамагын да бышырып, чайын да ичип, террасага чыгып колдонуп кете берсе болот. Ал эми үй болсо 2 зонага бөлүнгөн, мынакей бияк бетине жана бул жак бетине. Бул жак бетине келсек көрсөңүздөр болот, мынакей могул жеринде болсо чакан атайын туалет же болбосо даараткана деп коебуз, ошондой жайгашылган, өзүнчө санузел, раздельный. Жана ошондой эле бул жак бетине кирсек, бул жак бетинде болсо кенен душевой кабина жасаса болот. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, биягы дагы бийик абдан, тоонун, коктунун ичинде жайгашкан. Сиз бул жерге келип эс алганда мындай кадимкидей бир жан дүйнөңүз серип кетет да. Андан тышкары болсо, уктоочу бөлмөлөр боюнча келсек, мынакей бул азыр биринчи уктоочу бөлмөгө кирип жатабыз. Мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, уктоочу бөлмөсү, потолоктор бийик, терезелери чоң, бүт ат пола, полдон баштап потолокко чейин сип менен жылууланган бир уктоочу бөлмө. Жана ошондой эле бул жерде дагы экинчи уктоочу бөлмө бар. Мынакей биз азыр экинчи уктоочу бөлмөгө кирдик. Экинчи уктоочу бөлмө бул жерден тоого жана ошондой эле эс алуучу комплекске вид ачылат. Жана бул жерде бизде үчүнчү уктоочу бөлмө жайгашкан. Мынакей үчүнчү уктоочу бөлмө. Бул жерде дагы терезе ат пола кетет да. Буга чейин биз силерге баса белгилеп кеттик. Үйдүн сырткы бетин биз Технониколь компаниясынын Хауберг деген фасадный плиткасы менен жасаганбыз. Жана ошондой эле чатырларын дагы мягкий кровля менен жасап кеткенбиз. Мынакей бул барнхаус стилинде деп коет. Могул жерден көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөр, чатыр дагы мягкий кровля менен жасалган. Ал эми фронтондору көрдүңүздөр, вагонка менен обшиваться этилген. Бүт баары тең идентичный. Мынакей бул жерде дагы бир экинчи барнхаус стилиндеги неме коттедж. Бул коттеджде болсо азыр берки коттедж менен салыштырмалуу электромонтажы бүтүп калган. Силерге азыр ал жөнүндө да көрсөтүп беребиз. Мынакей биз азыр экинчи барнхауска келдик. Бул экинчи барнхауста болсо вход үйгө кире берген жер. Биринчи барнхауста мисалы ушул жерде туалетке айлантып, бул жерде болсо өзүнчө душка айланып кеткен болсо, бул жер болсо входная группада кирген прихожкасы. Мынакей ушул жерге электрощит коюлган. Азыр бул жерде электромонтажный иштери жүргүзүлүп жатат. Көрсөңүздөр болот. Биз дубалдын бетине атайын ушундай металлический пластинаны жайгаштырабыз дагы. Анан металлический пластинанын үстүнө болсо кабелдерди кетиребиз да. Мынакей көрдүңүздөр. Ал эми точкалары жайгашкан жерлерде болсо, биз бул жерде мондайынан бошотобуз дагы. Пенополистиролду тазалап туруп, ошол жерге могул гипс менен, ротбанд менен анан точканы отургузабыз да. Ошондо бул мисалы электропроводдор жыгач менен же болбосо пенополистирол менен таптакыр карым катнашы жок. Мына бул жерден да көрсөңүздөр болот. Атайын бошотулган. Бул жерге автомат коюлган. Мунун үстүнөн сырты коюлат дагы. Ар бир точкага өзүнчө автомат турат. Эгерде кичине эме болсо, туура эмес бир замыкание жана башка бир нерсе болсо, автомат, умный автомат. Бул жерде же болбосо протечка болсо, суу акса, бул дароо өчүрүп салат, үйдө замыкание болбосун деп. Мынакей биз азыр эми санузелга кирип атабыз. Мынакей санузелга кирдик. Санузелга кирсек көрсөңүздөр болот. Бул жерде да металлический пластина кеткен. Мунун бул жак бетинен жана бул жак бетинен гипсокартон чапталат. Гипсокартон чапталгандан кийин электромонтаж биздики наружный болуп калат, сыртында калат. Бирок эки гипсокартон тоскондо ошонун ичинде калып калат да, лоточктун ичинде, арыктын ичинде. И ошону менен ал сыртка чыкпай, сизге бир эч бир ыңгайсыздык жаратпай, эстетикалык жактан дагы мындай айтканда көркүн бузбай, сонун болгон бойдон калат. Мынакей буга чейинки барнхауста мен көрсөтүп кеттим. Бул жерге кухонный стенка жайгашат деп. Мынакей көрдүңүздөр, электромонтаж тартылгандагы кухонный стенкага коюлчу атайын приборлордун точкалары толугу менен орнотулган. Мынакей бул жерге Wi-Fi роутер да койшон экен. Wi-Fi да колдонуп жатышат. Бул жерге көрдүңүздөр, бүт баары тең адамдын Бишкекте кандай бир нерселер бар болсо, сизге керектелүүчү, ошол нерсенин баары тең бар. Ал эми калган жактарында болсо баардыгы эле окшош планировкалары. Мисалы ушул зонасы, кухня, залдын милдетин аткарат. 3 уктоочу бөлмө,
сан узулы, чоң панорамный терезеси, жана ошондой эле могул жерден караңызчы, сонун бир кычыраган вид ачылат дагы. Ушул жерде терраса болот, могул жерде шаркырап суу агып турат. Могул жерден карасаңыздар болот, тет жерде капкара болуп тептелген, тепселенген, мындайча айтканда жер турат, такыр болуп. Бул жерге болсо мал кармалат дагы, келип малды карап, сууну карап, тоону карап. Анан бул Шаабайда дагы бир өзгөчөлүгү, Бишкекте мисалы 30 градус болуп атса, бул жерде 20-22 градус ысык болуп турат да. Анан улам жаан жаап турат, жайлоодой сыяктуу да. Мисалы азыр Бишкекте азыр аябай ысык, биз азыр Шаабайга келдик. Мынакей могул жерден так көрсөңөр болот. Көрдүңүз, тоонун баарын толугу менен булут басып, туман басып турат да. Мисалы катары сиз бул жерге түнөсөңүз, эртең менен ушул тумандар почти колуң жеткидей болгон деңгээлге чейин жетип келет да. Абдан сонун сергип, эс алып, жаңы күч менен Бишкекке барып, чоң ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк аласыз. Видеодон өзүңүз дагы карасып көрсөңүз болот. Свайлары коюлган, баса белгилеп кетчү нерсе, бул свайларды бизге кардарыбыз өзү жасап берип атат. Биз болсо свайлардан кийинки сип иштерин өзүбүз жасап кетип жатабыз. Ал эми свайларды болсо бизге кардарыбыз өзү дайындап берип жатат. Мынакей бул 3-чү курулуп жаткан коттеджге келген тактайлар. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй кес-кесте свет менен перебой болуп калат. Ошол себептен бул жерге балдар генераторду коюп алып иштеп жатышат. Мынакей тактайлар алып келинген. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, биз бүт эле объектибизге ушундай болгон атайын огню био обработка кылабыз. Бул болсо ушул объектке келгенде ушул жерден бүт тактайларды ушул атайын суюктук менен мындайча айтканда сиңирип обработка кылабыз. Себеби дегенде антпесек, баарыңыздар билгендей, бүт эле тактай Россиядан келет. Ал эми тактайда дайыма курт кумурскалар мындайча айтканда жашаганга мүмкүнчүлүк болот. Ушул суюктук менен сиз обработка кылсаңыз, ошол курт кумурскалар сиздин тактайыңызга көпкө чейин кирбегенге мындайча айтканда кепилдик болуп берет да. Бул жерге болсо перекрытияга кетчү сип панелдер келиптир. Мынакей көрсөңүздөр болот. Дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, биз эгерде стеновой панелдер болсо, мына могул жерден көрсөк болот. Мынакей бир баса белгилеп айтып койчу нерсе, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына 1 метр 25 сантиметр болгон сип панель, ошол мындайдан бийинен кеткен дагы, бул көрдүңүздөр, туурасы 1 метр 25 сантиметр. Ал эми биз перекрытияга кетиргенде болсо, мондай болгон 60 сантиметрлик сип панелдер келет да. Ар бир 60 сантиметр сайын ушул жерлерине тактайлар орнотулат дагы. Анан үйүңүздө сүркүлдөк маселеси жокко чыгарылат. Мынакей бүт перекрытияга ылайыкталган. Дагы бир баса белгилеп койчу нерсе, биз сип панелге 15 миллиметровый калыңдыктагы же болбосо 15 сантиметрлик калыңдыктагы ОСБларды колдонобуз. ОСБны баса белгилеп койчу нерсе, бул ОСБ 3 дегени колдонулат. Жана ошондой эле бул сип панелди бириктирип бекиткенде биз эки компоненттүү полиуретановый клей дегенди колдонобуз да. Монтажный пена колдонгон болбойт. Жана ошондой эле бул сип панелди басканда дагы бул деген атайын өзүнүн давлениясы менен басылып туруп бекитилиш керек, печатать этилиш керек. Ал дагы станоктон жасалат да. Антпесек бизде азыр Кыргызстанда барыңыздар билгендей сип панелдерден кардарлар көп салдыра башташты, көп кызыга башташты. Бул өзүнүн бекемдигин тастыктады, тактады. Жана ошол себептен мындайча айтканда недобросовестный да сип панелден салабыз, сип панелден курабыз деген компаниялар жана ошондой эле бригадалар пайда болуп жатат. Алар болсо монтажный пена менен эле кес-кесте сип панелди бириктирип, коштуруп, жасап кете беришет экен. Бул жерге болсо азыр балдар пленка менен жаап коюшуптур. Бул фасадка кетчү материалдар экен да, фронтонго жабылчу вагонкаларды ушул пакет менен жаап коюшкан экен. Мынакей, мунун баары тең үйдүн чатырына кетет. Мисалы башка үйлөрдө биз пенополистирол бетон менен үйдү неме кылып кетсек, крышасын жылуулап кетсек, бул барнхаус стилинде үйлөргө биз деген толугу менен сип менен кылып атабыз да. Бул толук коробка болуп атат. Мынакей көрсөңүздөр болот бул жерден. Мынакей көрдүңүздөр, сип полностью полу да сиптен жасалган. Мынакей мен жаңы эле видеодон көрсөттүм го, жогоруда айтып кеттик го. Мына каждый 60 сантиметр сайын тактайлар кеткен. Бул бүт баары тең шахматный порядокто. Дубалдарга болсо, могул жерлерин көрсөңүздөр болот.
1 метр 25 сантиметрден атайын сип панелдер кеткен. Эгерде сиз дагы ушундай болгон эс алуучу комплекс курам деген ниетиңиз бар болсо, бирок ошол жумуштун баарын тең кантип уюштурам, кантип сезонго жетишем деп мындайча айтканда сарсана болуп жаткан болсоңуз, бизге кайрылсаңыз, биз сизге ошол эс алуучу комплекстин проектин чыйып, эсебин чыгарып, жумушун уюштуруп, сиз болсо ал жерде ижарага берип, мындайча айтканда өзүңүздүн пайдаңызды көргүдөй кылып, бири-бирибизге кызматташып, пайдабыз тийсе болот. Ал эми баасы боюнча сурап кетсеңер, мисал катары бул барнхаус стилде үйлөрдүн баасы бул кардарыбызга биз бирдиктүү комплекс кылып салып берип аткан себептен, инженерный коммуникациялар да кошулган себептен, жана ошондой эле доп жумуштар көп болгон себептен башка мындайча айтканда жөнөкөй карапайымга үй салып берген менен салыштырмалуу баасы кымбатыраак айланып атат. Ал эми ар бир кардар менен биз буга чейинки деле видеолордо айтып кетебиз, жекеме жеке сүйлөшүп, такташканга жараша сумма келип чыгат. Ал эми биздин баалардын болжолдуу суммалары жөнүндө айтып кетсек, эгерде сиз под евроремонт мындай эле үй заказ кылган болсоңуз, 1 чарчы метри, 1 квадратный метри $230 $300 чейин айланып калат. Анын ичине болсо эмне кирет? Анын ичине фундамент кирет, материал работасы менен, ичин толтуруп беребиз, дубалыңызды көтөрүп беребиз, 2 этаж болсо межэтажный перекрытиясын коюп беребиз, мондой болгон, экинчи этаждын дубалын коюп беребиз, чатырыңызды, крышасын, потологун жылуулап беребиз, жана ошондой эле крышаңыз, чатырыңыз жабылган болот, ветровой карниз, водостоктор коюлган болот, дубалдын сырткы бетин толугу менен кооздоп беребиз, пластиковый терезелерди коюп беребиз, сырткы брондолгон эшикти коюп беребиз, терраса же болбосо крыльцолордун астын болсо вагонка менен кооздоп кетебиз, үйдүн ичине болсо электромонтаж толук тартылган болот, сантехнический система коюлган болот, жана ошондой эле дубалдын бетине гипсокартон чаптап, гипсокартондун үстүнөн биринчи черновой шпаклевкасын тартып кетебиз, полго болсо жылууланган стяжка коюлат дагы, анын үстүнөн наливной пол коюлат, жана ошондой эле вентиляционный система коюп берип кетебиз. Ал эми так сумма болсо, сиз менен такташкан материалдарга жараша, үйүңүздүн көлөмүнө жараша келип чыгат. Эгерде үй салдырам деген замандын талабына жооп берген, жер титирөөгө бекем, кышкысын жылуу, отопленияга көп акча карап отпогон сиптен үй салдырам десеңиз, бизге кайрылсаңыз, биз сиздин кызматыңыздабыз.